Ал эми саналуу айлардан кийин боло турчу президенттик шайлоого катышам деген дымактуулардын дагы үчөө борбордук шайлоо комиссиясына арызын жолдоду. Бул иретте ал адамдар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен аттанмай болушту. Атап айтканда 1955 жылы туулган пенсионер Замира Муратбекова, ошондой эле убактылуу иштебеген 1975 жылы туулган Жаран Санжарбек Назаров жана да кайрылуу тапшырган дагы бир Жаран Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун төрагасы 1961 жылы туулган Сагынбек Абдрахманов дагы президенттикке талапкерлигин каттоону өтүнгөн арыз берген. БШКнын маалыматы боюнча 3 июлга карата президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен 13 киши кайрылуу тапшырган. Андан тышкары 2 саясий партиянын чечими келип түшкөн. Мурдараак болсо партиянын атынан көрсөтүлөт деп күтүлүп жаткан талапкерде өзүн өзү көрсөтүү менен катышаары белгилүү болгон. Мисалга алсак, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов. Саясат талдоочулар болсо августка чейин дагы талапкерлердин саны көбөйөрүн жана бул ирет партиялардын арасынан эмес, жалгыз бара жаткандар арбын экенин айтышууда. Кыргызстанда өтүүчү ири өнөктүккө болгон даярдыктар дымактуу талапкерлер туурасында кебизди Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору, саясий серепчи Алмаз Ахматалиев менен уланткан турабыз. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Саламатсыздар. Куш келипсиз биздин студияга. Алмаз мырза, сиздин деле эсиңизде болсо керек, буга чейин президенттик шайлоодо талапкерлигин койгондордун саны көп болду деген кеп болуп, Кыргызстан дүйнөгө таанымал болду деп тамашаларда айтылган болчу. Себеби арасында Куудулдан баштап доктурга чейин президент болом дегендер болгон. Азыр болсо айтып атабыз, убактылуу жумушум жок деп көрсөтүп арыз бергендер да четтен чыга баштады. Бул сиздин кандай ойдо калтырып атат? Же муну баланс сакталып атат деп кабылдасак болобу? Эми bundan көп деле трагедия кылбаш керек, менин оюмча. Бул демократиялык жышан. Азыр эми баягы арызын борбордук шайлоо комиссиясына бере беришет. Бирок ошо бергендердин арасынан канчасы реалдуу түрдө регистрациядан өтөт, ал башка нерсе. Мен ойлойм, бир 2-3 эсеге азаят болуш керек регистрацияга жеткенде. Мына дагы депутат Өмүрбек Бабанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкерлигин койду. Бул маалымат чыккандан кийин депутат эмне үчүн партиянын атынан көрсөтүлгөн жок деген суроо салгандар болуп, саясаттагы бири-бирин сатуу баштады деген пикирлер да айтылды. Андан көп өтпөй тең төрага Камчыбек Ташиевдин да маалыматы жок болгондугун билдирип чыгышты. Негизи эле бул кабарды кандай кабыл алсак болот? Же бул дагы саясатта кадыресе көрүнүшпү? Эми мен оюмча бул жерден баягы туура эмес информация, туура эмес маалымат кетип атат болуш керек. Себеби мен билгенден Өмүрбек Бабанов партиянын съездин өткөргөн жок. Бул ошо жерлерден келген элдик курултай деп атап, ошол элдин өкүлдөрү көрсөттү. Камчыбек Ташиев баягы Республика Ата-журт партиясынын тең төрагасы деп эсептелинип жүрөт. Бирок съезд өтпөгөндөн кийин Камчыбек Ташиевдин Бабановго кандай дооматы бар, ал түшүнүксүз да. Ошон үчүн баягы элдик курултай көрсөттү, мындай факт, де факто деп коелучу. Бирок биздин шайлоо кодексинде эки эле жол бар президенттикке көрсөтүүнүн. Бул саясий партиянын атынан съездде көрсөтүш керек, же болбосо өзүн өзү көрсөтүш керек. Ошон үчүн Бабанов менин оюмча ошол экинчи жолду тандап алды. Ортолорунда кандай жеке мамилелер бар, ал эми купуя бойдон калыш керек го дейм. Себеби ал эки ошол инсандын өзүнүн мамилелери. Мен билгенден былтыркы парламенттик шайлоодон кийин бул эки партия өзүнчө саясий жолун улантабыз деген чечимге келишкен, мен билген. Негизи шайлоо алдында айрым саясатчылардын позициясына кандай баа берет элеңиз? Буга чейинки шайлоолор сабак берилип, балким бул ирет туруктуулук байкалгандайбы? Эми бул президенттик шайлоонун эң чоң өзгөчөлүгү бар. Бул азыркы иштеп аткан президент экинчи мөөнөткө кое албагандыгы. Ошон үчүн интрига, менин оюмча, ушул маселенин тегерегинде болот. Ошон үчүн баягы экинчи өзгөчөлүгү, менин жеке пикиримде, бул бүгүнкү күндө талапкерлерден эле көрүп атабыз, мындай төөлүк өйдө, мындай сыртынан эле көрүнүп турган улуттук лидер, менин оюмча, жок болуп атат. Ошон үчүн баягы улуттук лидердин баягы төрдөгү отургучу бош болгондон кийин баягы ошол креслого барып отурсам деп эңсее берген адамдар көбөйө берет. Эми мындан деле
трагедия кылбаш керек. Мен дагы жолу айтам. Эл баары билет ким экенин, клоунун да билет, чыныгы саясатчысын да билет, былыктарын да билет, жакшы жагын да билет. Ошон үчүн менин оюмча мен кеңеш берер элем. Азыр эми канча киши көрсөтүп атат, арызын берди дегенге биз өзүбүз эле бул маселени дүүлүктүрүп эле анан кийин Кыргызстан рекордсмен болуп атат да. Алмаз мырза, ушул эле тууралуу биз айтып атабыз, учурда талапкерлердин саны 13кө жеткен. Арасында кимдер арыздарын жазганын сиз деле карасаңыз керек. Арасында укук коргоочулардан баштап коопсуз боюнча эксперттерге чейин бар экен. Бирок талапкерлерге көп ишеним артпай калды деген эксперттердин пикирлерин окуп калдык да. Эмне себептен деп ойлойсуз? Эми биринчиден баягы мен дагы жолу айтып атпаймынбы? Баягы явный лидер жок, орусча айтмакчы. Ошон үчүн бул экинчи маселе, бул чыныгы мынау бүгүнкү Кыргызстандын акыбалы. Экономикада анча чоң жылыш жок. Сот системасында толтура проблемалар бар. Коррупция боюнча маселе бар. Башкача айтканда бийликке болгон мамиле, бийликке болгон ишеним, анан буга чейинки шайлоолордун тажрыйбасы көрсөтүп атканда элде чоң деле ишенич жок. Ошо шайлоо жолу менен чыныгы бир жакшы адам, жакшы инсан шайланып келет деген. Бирок эми демократиялык мамлекетте башка жол жок. Шайлоодон башка жол жок. Ошон үчүн шайлоону өткөзүш керек. Ар бирибиз өзүбүздүн добушту беришибиз керек. Анан эл кимди тандаса ошол президент болот. Алмаз мырза, өткөн жумада деле биз бир катар партиялардын съездери болуп, расмий түрдө шайлоого баруу мүдөлөрү бар экенин тастыкташты. Ошол эле жерден мага баланча убакыт берилсе, түкүнчө ишти аткарам деген ураандар айтылды, бирок андай убадаларды угуп келгенбиз. Айтор ушундан уламбы, коомчулук эмнегедир андай ураандарды кубаттабай калгандай сезилет, же жаңылышабызбы? Эми баягы бир саясий анекдоттор бар, ошондон бир саясий анекдот жагат мага. Эч качан мындай көп калп айтылбайт дейт. Баягы шайлоонун алдында, анан кийин балыкка барып келгенден кийин дейт да. Ошон үчүн шайлоонун алдында айтыла берет. Анан шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Азыркы саясатчылар дагы түшүнүп атат. Дасыккан саясатчылар жөнөкөй шайлоочу эмнени, кайсы ойду, кайсы убаданы уккусу келип атат, ошону баамдап турушат. Баягы колун, бармагын тамырда кармап турат да. Ошон үчүн алар айтып аткан нерселер асмандан алынган жок. Алар биз каалаган, биздин ичибизде, жүрөгүбүздө жүргөн нерселерди айтып атат. Жагалы деп атат да. Бул саясий күрөш. Ошон үчүн эми албетте мүмкүнчүлүгү барлары деле, мүмкүнчүлүгү жогу деле айтып атат. Анан эми ошон үчүн элбиз, ошон үчүн шайлоочубуз баарын угуп, анан өзүбүз анализ жасашыбыз керек да. Ким шайлоого чыккан адам сөзсүз түрдө жагайын дейт да. Эмне менен жагат? Убада менен жагат, башка жол жок. Анан кандай дейсиз, ошол берилген убадалардын аткарылышын тескеген кандайдыр бир механизм иштеп чыгуу керектир, антпесе унутулуп калып жатпайбы? Эми Кыргызстандын шартында мисалы азыр кээ бир талапкерлер айтып атпайбы, момундай кылам, мисалы 22 жылы момундай жыйынтыкка жетебиз деген убадалар болуп атат да, кээ бир талапкерлердики. Анан мен ойлонуп көрдүм да, 17 жылы шайланса, 22 жылы ушул убадаң ишке ашты дегенде, 22 жылы как раз ошол талапкерибизден эң акыркы жыл болуп калат экен да. Ошон үчүн убадаларга дагы мындай өзүнчө бир дыкат мамиле кылышыбыз керек го. Анан эми көзөмөл дегенде көзөмөл эмне? Президентти көзөмөлдөй турган Кыргызстанда эл гана бар. Анан Кыргызстандын өзгөчөлүгү, биздин конституциянын өзгөчөлүгү, начар иштеген адамды баягы импичмент жолу бар. Анан кийин эле кийинки жолу шайлабай коебуз деген дагы ошону ишпей калып атат. Себеби биздин конституция боюнча бир адам бир эле жолу шайланган укугу бар. Ошон үчүн бул жерде баягы укуктук чоң проблемалар бар да, көзөмөл боюнча. Негизи эле бул шайлоо эмнеси менен бул ирет айырмаланат деп ойлойсуз? Эми биринчи фактор азыркы иштеп аткан президент кое албагандыгы. Экинчи фактор чыныгы мындай улуттун мындай элден бөлүнүп турган лидерибиздин жоктугу. Үчүнчүдөн бул кетип аткан бийликке өтө маанилүү да, өтө маанилүү өзүнүн кишисин өткөрүш керек. Себеби өзүнүн кишиси, өзлөрү каалаган адам келбей калса, анда кандайдыр бир мындай терең окуялар, куугунтуктоо маселелер да болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн мен ойлойм, ушунусу менен айырмаланып турат го бул шайлоо.
Эми дагы бир суроо болсун. Өз алдынча шайлоого катышуу бул шайлоонун жаңы тренди катары кабылдасак болчудайбы? Эми мунун себеби да бар, дагы бир терең себеби бар. Себеби биздики жогорку кеңеш, парламент жалаң ошо партиялык тизме менен болуп калгандан кийин менин жеке пикиримде эл арасында калың катмарына ичинде ушул партиялар эле бүт бийликти баягы устукандай бөлүп алды деген пикирлер айтыла баштады да. Башкача айтканда, партияларга саясий институт катары ишенбөөчүлүк көбөйүп баратат да. Ошон үчүн кээ бир талапкерлер ошону жакшы баамдап, партиянын атынан чыккандан көрөчү өзүмдүн атынан чыккан оң деп. Анан кийин эми президенттик шайлоо деген бул парламенттик шайлоо менен салыштыруу кыйын. Себеби мында жөнөкөй тил менен айтканда баягы партиялык шайлоо деген, парламенттик шайлоо деген баягы топ менен топ мушташкандай сыяктуу да. А президенттик шайлоо бул жекеме жеке. Ошон үчүн президенттик шайлоодо чыныгы лидер ушунда билиш керек да. Жогорку кеңешке шайлоодо мисалы бирөөнү түртүп, бирөөнүн артында калып, же болбосо бул сүйлөйт, мен сүйлөбөйм деген мүмкүн. Себеби баягы топ кетип баратат да, тизме. А мында келесе болсоң дагы, акылдуу болсоң дагы жашыра албайсың. Болгон аброюң, болгон акылың ушунда чыгат. Маегизге рахмат айтам, Алмаз мырза. Президенттик шайлоого катышам деп арызын берип жаткан талапкерлер туурасында өз ою менен бөлүшкөн Кыргыз Түрк Манас университети. Мен бир немени айтып кетейинби? Башында үлгүрбөй калдым. Мен Кыргыз Түрк Манас университетинен кеткениме 3-4 жыл болду. Азыр ошон үчүн бир тактоодон киргизип коюм. Профессорсуз. Саясий серепчи Алмаз Ахматалиев. Ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат.